Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн мен сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынан, тактап айтканда ХБКдан сатыла турган 3 бөлмөлүү кооз квартираны тартып көргөзүп бүт бардык маалыматын алып бермекчимин. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. ХБКдагы Салиева көчөсүндө жайгашкан Акниет аталышындагы чоң маркетти бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Бул тарапта жайгашкан. Ошол Акниет маркетинин жанындагы мына ушул асфальт көчөгө кирип, күн батышты көздөй бул жака 150 метр түп-түз жүрүп келгениңиздерде сол тарапта мына ушул 5 кабаттуу домду көрөсүздөр. Адреси болсо Салиева 40Г, 5 кабаттан турат, сериясы болсо 105. Бул жерден сол тарапка бурулуп, ошол домдун алдына бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге маалымат беребиз. Акниет маркетинин эле артында жайгашкан. Бул жерде билесиздер, ХБКдагы кожаный больница деп аталат. Ушул кожаный больницанын эле артында жайгашкан достор. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Так достор, мен жанагы айткан домдун алдына дагы келдик. Домдун алдын көрүп атасыздар, кеңири кенен. Бул тараптарда өзүнүн детский площадкасы, скамейкалары. Бул тараптарда болсо сырткы тапчаны дагы бар экен. Жалпысын айтканда домдун алды өтө кеңири кенен. Бул тарапта болсо өзүнүн парковочный местолары дагы бар. Бул 5 кабаттуу домдун адреси болсо Салиева 40Г. Жанагы сатыла турган квартира болсо 3-подъездде 4-кабатта жайгашкан. Так достор, мына сатыла турган жанагы 3 бөлмөлүү квартирага да келип калдык. 105-сериядагы 5 кабаттуу домдун 4-кабатында жайгашкан. Азыр колдон келишинче бүт бардык маалыматын алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Даректерин түшүндүргөнбүз. 3 бөлмөлүү квартира, ремонту өтө сонун, келип жашай бересиздер. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Бул жакта темир эшикти ачып, квартирага кирип бара бересиздер. Эми 105ти билесиздер, квартиранын прихожкалары, бөлмөлөрү бүт бардыгы кеңири кенен болот. 3 бөлмөлүү квартиранын жалпы аянты 64 квадрат метр. Сквозной квартира, 2 балкондуу, 2 тараптан тең күн тийип турат, 2 тараптан тең шамал жүгүрүп турат. Бул биринчи бөлмөсү, конок бөлмөсү. Асты паркет, дубалдары моющий обой, потологу болсо водоемчонка болгон, апапакай болуп, сонун болуп көрүнүп турат. Бул ошондо конок бөлмөсү. Бул тарапта болсо өзүнүн балкону бар. Балкону дагы кеңири кенен. Киргениңиздерде сол тарапта өзүнүн размерине ылайыкталган шкафчиги. Бул тарапта болсо сөрүүсү, ичинде ылдый тарабында кладовкасы менен. Эң негизгиси бул балкон утепление болгон. Айнек терезелери пластик, өтө сонун. Ар бир бөлмөдө мына ушундай чугунный батарейкалар орнотулган. Буларды билесиздер. Жаңы батарейкага караганда ушулар жылуу жылытат. Бул биринчи бөлмөсү болду. Сериясын айттык, квадрат метрин айттык. Оң тарапка бурулганыңыздарда балдардын уктоочу бөлмөсү жайгашкан. Сатыла турган квартирада буюм-тайымдарды көрүп атасыздар. Кээ биркилери калат, кээ биркилери кетет. Ал жагы келишим түрдө экен. Айнек терезелери пластик, ар бир бөлмөдө чугунный эски батарейкалар орнотулган. Киргениңиздерде оң тарапта мына ушундай размерине ылайыкталып, сонун шкафчик жасалган экен. Бул тарапта болсо 3-чү бөлмөсү, спальня деп койсок болот. Бөлмөлөрү кеңири кенен. Бул жакта болсо экинчи балкону, тапчаны менен ылдый тарабын кладовка катары колдонсоңуздар болот. Айнек терезелери пластик. Утепление болгон балкондору. Сквозной квартира, 2 тараптан тең күн тийип турат, 2 тараптан тең шамал жүгүрүп турат. Үйдүн ээси бул жерде 4-5 жыл жашаптыр. Кышындасы абдан жылуу жылытат дейт. Эми шартка байланыштуу Бишкекке көчүп атат экен, ошол себептен сатка коюптур. Барыңыздарга эле кызык болот, неге сатып атат экен деп. Бул жакта болсо балкону, кечиресиздер, ваннасы, полу дубалы бүт бардыгы кафель. Раковина, күзгү, аристон, ванна бүт бардыгы бар. Потологу пластик. Вытяжкасы да бар экен. Жалпысын айтканда, ваннанын ремонту сонун. Бул тарапта болсо кладовкасы.
ичи дагы кеңиргенен полкалары менен экен. Керектүү буюм-тайымыңыздарды ушул жака коюп кое бересиздер. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардыгы так, тех паспорту бар. Жакшылап сиздерге өткөрүп берет. Киргениңиздерде эле бул жагы ажатканасы, полудубалы кафель, унитаз, раковина, күзгү, бүт бардыгы бар. Мына ушундай. Мектеп, бала бакча, магазин, бүт бардыгы бар. Пешком эле барып келе бересиздер. ХБКны билесиздер, өтө өнүккөн райондордун бири. Маршруттук каттамдары дагы бар. Шаардын бурч-бурчтарына барат. Бул жака түз кире турган болсоңуздар, кухнясы. Кухнялары башка серияга салыштырмалуу кеңиргенен болот. Кухонь немеректери бүт бардыгы бар. Ремонттору дагы жакшы экен. Бул жакта болсо вытяжкасы, газ печкасы жайгашкан. Мына ушундай. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылдык. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо, баасын канча деп атасыз ака? Баасын 60. 60 000 долларга бааланды баасы. Эми өзүңүздөр билесиздер, айткан баасын да эч ким сатпайт. Кыргызчылык кылып, ырымына жараша дагы түшүрүп берет. Мындайча айтканда содалашуу болот. Вариант жолдору барбы? Только нагача экен, а? Үйдүн ээси Бишкектен үй алып атат экен, ошол себептен сатыкка коюптур. Баасы 60 000 доллар, албетте эле содалашуу болот. Эмне дейбиз эми? Баарыңыздарга ийгилик. Сонун районунда жайгашкан ушул 3 бөлмөлүү кооз квартираны колдон чыгарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик.